Дүйнө жүзүндө 8 миллиардга жакын адам бар. Ошол адамдардын арасынан өзгөчөлөнүп турган адамдар дагы бар. Ал кандай өзгөчөлүк десеңиз, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Салам достор, биз анда видеобузду баштадык, кеттик анда. Биринчи өзгөчө адамыбыз Супатра Сасупфан. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Супатра бул башка адамдардан өзгөчөлөнүп турат. Эмне өзгөчөлүк десеңиз, бул Супатранын башынан таманына чейин жүн, чач. Бул кызды жүндүү же чачтуу кыз деп атап коюшат. Супатра ушундай чачтуу болуп төрөлгөн. Кичинекей кезинен чоңойгу чакты көптөгөн кыйынчылыктарды өткөргөн. Эмне кыйынчылыктар десеңиз, бул кызды айланасындагы балдар аябагандай шылдыңдап, жаман сөздөрдү айтып, психологиясын аябагандай бузушкан. Бирок Супатра ошого карабастан өтө жашоону сүйгөн, өтө маанайы ачык, дайым күлүп жүргөн, башка адамдардан жашоону сүйгөнү менен айырмаланып турган. Супатра 13 жашында дүйнөлүк рекорд Гиннесине жазылган. Ошол рекорд Гиннеске жазылгандыгы үчүн Супатра өзгөчө аябагандай сыймыктанып, өзүн ого бетер аябагандай жакшы көрүп, өзүн сүйүп баштаган. Сизде суроо жаралат, бул кандай оору деп. Жогоруда айткандай, Супатра ушундай болуп төрөлгөн. Супатранын синдрому бул Амбраса деген синдром болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө болгону ошол 8 миллиардга жакын адамдын ичинен 50 адам ушундай синдром Амбраса деген оору менен ооруйт. Супатра азыр жалгыз эмес. Бул кыз турмушка чыккан. Жакшынакай эле балага турмушка чыккан. Супатра турмушка чыгаардын алдында бетиндеги, анан денесиндеги чачтарды алдырган. Супатра бул чачты жоготуу боюнча көптөгөн аракеттер жасап келген. Ал аракеттерге дүйнөлүк врачтар да катышкан. Бирок врачтар эч кандай жардам бере алган эмес. Азыркы убакта өтө популярдуу болуп жаткан лазерный эпиляцияга дагы барган, бирок бул эпиляция эч кандай жардам берген эмес. Бул дагы жыйынтыксыз чыккан. Бирок Супатра буга эч кандай кайгырбайт. Супатра буга көнүп калды. Өзүнүн чачтарын аябай жакшы көрөт. Бул чачтуу болуудан эч кандай уялбайт. Муну менен эмнени билгибиз келет? Супатра бул ички дүйнөсү таза, өзүн ичинен аябай жакшы көрөт. Ошондуктан өзүндө болуп жаткан ооруну эч кандай көйгөй катары көрбөйт. Азыркы убакта бактылуу жашоону сүрүп жатат. Биздин кийинки өзгөчө адамыбыз бул Эшли Моррис. Эшли Моррис Австрияда жашайт. Эшлинин кандай өзгөчөлүгү бар десеңиз, сууга аллергиясы бар. Бирок ушундай болуп төрөлгөн эмес. Бул аллергия кийинчерээк эле пайда болду. Кантип пайда болду десеңиз, 14 жашында танзилита деген оору менен ооруган. Танзилита деген оору бул таңдайдын оорусу. Ошол оорудан кийин ушул аллергияны пайда кылды. Эмне үчүн ушул оору аллергияны алып келди десеңиз, Эшли 14 жашында аябаганда катуу ооруп, анан Эшлинин өмүрүн сактап калуу максатында врачтар пенициллинди көп дозада колдонгон. Пенициллин көп дозада колдонгондуктан Эшлинин организмине побочный эффект берген. Ошол побочный эффекттин жыйынтыгында ушундай аллергия пайда болгон. Ушундай аллергия болгондон кийин көптөгөн дүйнөлүк врачтар, көптөгөн анализдерди жасашкан, бирок эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Эмне үчүн десек, анткени пенициллин канга сиңип кеткен. Канга сиңип кеткенден кийин ал эч кандай жыйынтык берген эмес. Эшли ушундай дарт менен төрөлбөгөндүктөн Эшлиге аябагандай кыйынчылык болгон. Ушундай дарт болуп баштаганда өзүн бир башкача алып жүргөн. Эшли сууга жуунганда же болбосо денесине суу тийгенде анын денесине кандайдыр бир кызыл тактар пайда болуп баштаган. Кызыл тактар пайда болгондон кийин анын денеси аябагандай кытышып баштаган. Анан Эшлиде ыңгайсыз абал жаралган. Ошол себептен өкүнүчкө карай Эшли сууга сүзүүнү, бассейнди жана башка суда сүзүүдөн башка спорттун түрлөрүн өмүр бою унутууга аргасыз болгон. Эмне себептен? Анткени
кандай гана спорт менен машыкпасын, спорт менен машыкканда биздин денебизден терлер көптөгөн бөлүнүп чыгат. Тер бөлүнгөндө Эшлинин денесине жогоруда айткандай тактар чыгып кытышып баштайт. Ошол себептен Эшли салкын жерлерде, салкын бөлмөлөрдө дайым өзүн алып жүрөт. Ал эми күн чыгып турганда, күн ысыкта эшикке чыга албайт. Себеби жогоруда айттым. Эгерде аябаганда эшикке чыккысы келип жатса, Эшли күн ысыкта зонтик көтөрүп чыгат. Эң өкүнүчтүүсү эмне десеңиз, бул ооруну дарыласа болбойт. Анткени буга чейин врачтар Эшлиден кандай гана анализ алып, кандай гана дарылабасын, бул эч кандай результат, жыйынтык алып келген эмес. Ошондуктан Эшли өмүр бою ушул оору менен күрөшүп келет. Мындан кийинки биздин башкача адамдардын катарын Марни Харви деген кыз толуктайт. Бул кыздын оорусу башкача, түшүндүрүлгүс бир башкача оору болуп эсептелет. Ал кандай оору деп айтсаңыз, азыр сиздерге айтып берем. Марни бул оору менен төрөлгөн эмес. Бул оору дагы Марниге кийинчерээк пайда болду. Күндөрдүн бир күнүндө уктап турса эле, жаздыгында кан жайылып турганын көрөт. Аябай жүрөгү түшүп, апасы экөө врач-терапевтке барышат. Врачтар дагы бул кыздан көптөгөн анализдерди алып, ал анализдерди изилдешет, бирок эч кандай көйгөй таба алышпайт, эч кандай жыйынтыкка келе алышпайт. Күндөн күнгө Марнинин акыбалы өтө начарлай баштайт. Эң биринчи кан Марнинин көзүнөн чыгат. Андан кийин кулагынан кан агып баштайт. Андан кийин Марнинин мурдунан кан агып баштайт. Ошентип отуруп кан Марнинин тырмагынын алдынан да агып баштайт. Бул эле болбостон Марнинин башынан, анан тилинен кан агып баштайт. Марнинин айтымына караганда, эң биринчи кан көзүнөн чыккан. Качан кан көзүнөн чыгып баштаганда, аябагандай көзү жарылып кетчүдөй ооруган. Марни көп больницага барып, көп анализ тапшыргандыктан ошол жактагы врачтар баардыгы таанып калган. Күндөн күнгө Марнинин да акыбалы, ден соолугу начарлай баштайт. Марниден жөн эле кан агып койбостон, Марнинин өзүнүн абалы начарлап, башы айланып, өзүн жаман сезе баштайт. Марни ушул дарттын айынан окуусуна жакшы бара албай, араңдан араң окуусун бүтүп аттестат алат. Айласы кеткен врач-адистер Марнини өтө катуу диетага отурушат. Алар ойлошкон, мүмкүн кандайдыр бир тамактан ушул аллергия келип жатат деп. Бирок бул дагы жардам берген эмес. Ошентип Марни өзүнүн дартын мойнуна алып, бул менен күрөшүүнү да токтотот. Ошентип Марни чоң окуу жайга тапшыра албай, чач тараштын курсун бүтүп, анан ошол жака иштейин деп чечет. Бирок Марни иштеп жатканда кокустан эле көзүнөн, кулагынан, тилинен, тырмактарынын учунан кан ага баштайт. Ошол себептен айла жок ал жумуштан да кетет. Марни башка адамдарчылап жайында сейилдегиси келет. Эшикке чыгып сейилдегиси келгенде Марни көзүнө очки тагып алат. Себеп көзүнөн бир убакта кан агып кеткенде элдер коркпосун деп көз айнек кийип алат. Буга чейин мыкты деген врачтар Марнинин диагнозун туура так кое албай келишет. Ушул дарттын айынан Марнинин өзүнүн жакын курбусу, жакын адамдары, сүйлөшө турган адамдар өтө аз. Себеп ушул дарттын айынан Марнинин ден соолугу начарлап, көңүлүн жоктугунун айынан. Ал эми биздин акыркы өзгөчө адамыбыз, бул адамды айтпай кетсек болбос, сөзсүз айтып кетели, бул адамды элдин баардыгы, ушул дүйнөдөгү адамдардын баардыгы тааныйт. Ким десеңиз, Ник Вуйчич, колу буту жок төрөлгөн. Никтин бул дарты синдром тетра-амелия деп саналат. Бул оору тукум куйт. Ник бала кезинен башка өзгөчөлөнүп турган адамдардай эле көптөгөн кыйынчылыктарды өткөргөн. Бирок Ник ага карабастан өзүн колго алып, Ник көптөгөн максаттарга, ийгиликтерге жеткен. Азыркы убакта Ник дүйнөдөгү белгилүү мотивационный оратор, жазуучу жана ырчы болуп саналат. Ник семинарларда сүйлөп жатканда башка колу буту аман эсен, ден соолугу жакшы адамдар өздөрү уялып жаман сезишет.
Анткени эмнеде? Себеби белгилүү. Ник колу буту жок туруп, болбой турган максаттарга жетти. Эмне үчүн? Анткени ал өзүн аябагандай жакшы көрөт. Бул дүйнөгө нааразы болбой, тескеринче бул дүйнөдө эмне болсо, ошол ресурстардын бардыгын азыркы убакта колдонуп келе жатат. Дагы айтып кетчү нерсе, Ник жөн эле семинарларга сүйлөп койбостон, ошол семинарлардан түшкөн акчаларды көптөгөн адамдарга берип, көптөгөн фондторго жардам берет. Жогоруда айтып кетпедимби? Никтин оорусу бул тукум куучу оору деп. Бирок азыркы убакта Ник үйлөнгөн, анын 4 баласы бар, 2 эркек, анан 2 эгиз кызы бар. Бирок 4 баласы тек дени сак, жакшынакай бала болуп төрөлдү. Ушул видеону көргөндөн кийин сиздерде кандай ой пайда болду? Эгер сиз ушундай укмуш кызыктарды билгиңиздер келип жатса, каналга катталыңыздар дагы, коңгуроonu басыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.